Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү биздин кыргыз тили сабагында ушу кыргыз тилине туура эмес кошулуп жаткан сөздөрдөн арылганга аракеттенебиз. Анда эмесе бар, бүгүнкү сабакты биз баштадык. Кимде кандай суроо бар? Агайты, шарт этпеди, мотор бербейсизби? Шарт этпечи деген мисалы үчүн бул кыргыз тилине жатпайт. Акылдуу болуп көрүнбөчү, башында айланпачы деген мисалдар бар. Эркинов, кечээ күнү эмне келип алдың? Агай, кечээ күндө матушканын ДНКсы болуп калган, ошол жакта болуп калдым. Матушканын ДНКсы эмес, эненин туулган күнү деп айткыла. Биринчиден, экинчиден сыйлайлы энелерин. Мынакей жигиттер, мисалы үчүн, хахат теппе, мазактап күлбө. Кана барыбыз кайталайбыз. Мазактап күлбө. Мазактап күлбө. Мазгини хават этпе эмес, мемди жебе. Мемди жебе. Гонит этпе, алдава. Мисалы үчүн, могу жилка бару деп айтылып жатат. Бул орусчада туура эмес айтылып жаткан сөз. Желание есть дейт, желание бар. Көңүлүң барбы? Кана барыбыз кайталайбыз. Көңүлүң барбы? Жилка есть. Движение кылып пон турбайлы. Движение кылып пон турбайлы. Жумуш кылалы. Жумуш кылалы. Жумуш кылалы. Мынакей балдар, бүгүн биз кыргыз тилинде туура эмес сөздөрдү туура котордук. Мен ойлоймун, мындан ары биз нукура сүйлөйбүз кыргыз тилинде, аракеттенебиз. Ушул менен биздин бүгүнкү сабак сонуна жетти. Саламатта калгыла. Сиз нукура кыргыз тили сабагын ачтырсыз. Бул сабакты кандай пландар менен ачтыңыз? Акыркы мезгилдерде карап көрсөк, биздин жаштарыбыз негизи биз деле кыргыз тилине туура эмес сөздөрдү кошуп жаткан себептен ушул сабакты ачканбыз. Анан баса белгилейин, планыбыз эмес, кандай максатыңыздар бар деп суроо берип туруңуздар биlen кийин. Мейли? Бул нукура кыргыз тили сабагынын агайын көрүп, орус улутундагы адам кыргызча так жана аябай сонун сүйлөп жатканына биз суктансак болот. Кээ бирлерибиз кыргызча так сүйлөй албагандыктан уялып да калдык. Ошондуктан көп мазгини хабайт этпей, так кыргызча сүйлөйлү. Эрмек Таршиев, не жаңылык.